Айнура Доктурбаевна, бул макулдашым долбоорун жеке мен колдойм. Бул себеби бул жакшы жышан, жакшы иштин башталышы. Бирок эми бир эки тактап кете турган. Бул долбоорду биринчи кезекте ким сунуштады? Кыргыз тараппы же өзбек тараппы? Биз тарап сунуштаганбыз. Сиз Москва районунда курулат дедиңиз, э? Ооба. Жер жеке тараптыкы. Ооба. Анда бул жана сиз айтып аткан эки кыргыз тарап сунуштап аткан эки ЖЧК дагы жеке тараппы? Ооба. Анда жеке тарап өздөрүнчө сүйлөшүп атса, эмне тиешеңиздер бар сиздердин? Негизинен бул тармакты өнүктүрүү, анан жумушчу орундарды түзүү. Мисалы, мамлекеттик жерлерди сунуштасаңыздар болбойт беле? Же жокпу жер? Кыргыз мамлекетиндеги жеке ишкерлер менен Өзбекстандын ортосундагы келишим экен, сиздердин бул жерде көп деле мындай тиешеңиздер жок экен да негизи. Только бир мамлекет тарабынан боло турган мисалы иш кагаздарын гана жөнгө салып берип койсоңуздар, буга чейинки мындан кийинки кыла турган иштерин ичара сүйлөшүп алып туруп жеке тарап өздөрү чечет экен да. Сиздер шарт кое албайт экенсиздер эч кандай. Жалпы баягы чөйрө түзүп бериш керек да ишкердик өнүккөнгөчү. Ошол жагынан мамлекет баягы иштеп кеткенге аракет кылып ошого жардам беребиз. Рахмат. Бул жерде Кыргыз-Өзбек фонду дагы барго бизде? Ошол фонддун да тиешеси барбы жокпу бул жака? Эгер реализацияга киргенде долбоор финансылык каражат керек болсо, сөзсүз түрдө фонд бул долбоорго кошулат. Дагы бир тактап кете турган. Бул жерде кыргыз тараптан эки ЖЧКны берип атасыздар да. Бул эки ЖЧКнын ортосунда эч кандай талаш тартыштык болбойбу? Же экөө тең иштеп кошулуп биргеликте иштешеби? Тең биргеликте партнерстводо иштешет. Ошондо эки ЖЧК тең салымын кошуп туруп биргеликте иштейт. Жанан бирөөсү аукцион кылып же да башка кылып туруп бирөө сыртка сүрүлүп калбайт, э? Жок, андай болбойт. 3 тараптуу келишим болот. Коңшу Өзбекстан Республикасы менен азыркы күндө алакабыз жакшы. Ошондой эле алардын бул автозаводдору мындай көбөйүп, азыркы күндө мындай тажрыйбасы кенен. Буну кош колдоп колдошубуз керек. Чындыгында бул бир эле бул тармак эмес, мындан дагы башка көбүрөөк тармактарга сунуш түзүп беришибиз керек. Себеби биз билебиз, буга чейин ошол Өзбекстандагы түптөлгөн канчалаган заводдор биринчи кезекте бизге келген. Биздин Кыргыз мамлекетине келген. Биздин өзүбүздүн чиновниктердин жеке кызыкчылыгынын негизинде инвесторлор сыртка чыгып кетишкен буга чейин. Ошого эми мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, болгон шартты түзүп берип, биринчи кезекте бул экономика министрлиги, сиздер түзмө түз тиешеңиздер бар. Аларды кош колдоп туруп, болушунча шартты түзүп бериш керек. Мен колдойм. Буну эми болушунча батыраак бүтүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Рахмат.